Кумурскага балык кармаса күнөө болбойбу? Кумурсканы өлтүрүшпеш керек деп айтып жатышат дейт. Бул дүйнөдө баардык нерселер биздин пайдабыз үчүн жаралган негизи. Себепсиз өлтүрсөң болбойт. Кумурсканы өлтүрсөң болбойт дегенен сөл жанды балыкка иштетсең боло береби? Эми макул, шунчалык жакшы бол, такыба бол, машалла. Эч бир Сулайман алейхисаламдын мезгилиндеби жана кумурскалардын неме маселеси? Ошону неме кылбайм, кумурскалар жакшы немелер деп макул. Азыр атайын нерселер чыккан. Балык уулоого атайын тамактар бар. Ошону алыңыз мынакей. Болду. Кумурскага да тийбеңиз, сөлжаңга да тийбеңиз. Барып ошол атайын балык уулай турган жана кайырмак башкалар саткан жерде балык кармай турган атайын нерселер бар. Мына ошолор менен кармасаңыз, сиз дагы курсант болосуз, биз дагы курсант болобуз иншалла. Истигфарды кантип айтам? Астагфирулла, астагфирулла деп айтсаңыз, ошо мен Аллахым кечир, мен сенден кечирим сураймын деген ошол истигфар болот. Ата эне өтүп кетсе, мүрзөгө барып туруш керекпи дейт. Ата энеңизди зыярат кылып турушуңуз керек. Негизи эле. Себеби зыярат кылып, башына барып, дуа кылып, мазардан бир аз, кабырдан бир аз чыгып, Куран окуп турсаңыз, соогу жетет иншалла. Такыр барбай койсоңуз, унутта калып кетет. Атаңыздын кабырын билбей каласыз. Ошо пайгамбарыбыз башында кабырларды зыярат кылууну тыят эле, тыйган, анан кайра кийин уруксат берген. Мен бурда кабырга зыярат кылууну тыят элем, фазуруха, эми зыярат кылгыла деген. Тынбай кабырларды зыярат кылып туруш керек. Ата энең башка болсун. Себеби ал акыретти эстетет, жана жүрөккө жумшактык алып келет, Кудайдан коркууну келтирет. Эмчек эми жаткан балага дем салса болобу же аял кишинин аураты жабык болуш керекпи дем салып жатканда дейт. Эми эмчек эмген балага дем салсаңыз боло берет. Дем салганда тиги эмизип атканда жабып алсын бир нерсе менен. Анан ачып алып эмизе жакшы эмес да. Анан жаап коюп дем сала берсеңиз боло берет иншалла. Апасына дагы, баласына дагы сонун болот.